Бардығыз чоғы сыйынабыз. Бізді сөйгөн, біздің ырайымдуу ыйык асмандағы Кудай Ата. Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко, жазага келбей турганда кылып бизге түбөлүк өмүрдү, асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн, улуу ырайымыңыз үчүн ыраазыбыз. Өткөн жумада бардыгыбыз биргеликте сиздин сөзүңүздү үйрөнүп, көптөгөн адамдар жаңыдан сиздин ырайымыңызды таанып билип, куткарылууга жетиши үчүн иштеп бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон бардыгыбыз эми мындан аркы жашообузда бир гана сизди даңктап жашашыбыз үчүн ыйык рухтун жетеги менен бизди жетектеп, кайрадан бул дүйнөгө берилип жашабастан дененин күнөөкөр табиятын аткарып, каалоосун аткарып жашабастан биздин мындан аркы жашообузда бир гана сизди даңктап жашашыбыз үчүн өзүңүз бизди жетектеп, биз менен чогуу болуңуз. Дагы да сиздин сүйүүңүздү таанып биле элек адамдар өтө көп. Ал адамдарга жүрөктөрүн ачып, өзүңүздүн улуу сөзүңүздү тартуулап чогуу болууңузду суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан бардык биздин бир туугандарга өзүңүздүн сөзүңүз, ыйык рухтун күчү менен чогуу болууңузду суранабыз. Дүйнөнүн акырында улуу тапшырманы, жакшы кабар сөзүн таркатыш үчүн бизге тапшырып бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Күндөн күнгө куткарылган адамдардын саны көбөйүшү үчүн Кудай өзүңүз чогуу болуп жетектеңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, алсыз болгон болсо, ар бир адамды өзүңүз көңүл буруп, керектелүүчү ырайым менен мол кылып баталап берүүңүздү суранабыз. Сиздин эркиңизди аткарып жашашыбыз үчүн, кемчиликсиз, татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн жардам бериңиз. Биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп берип, сиздин улуу эркиңизди таанып билишибиз үчүн өзүңүз жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогуугабыз.
Даңктоо группасына өзгөчө ыраазычылык, жакшы эмгек кылдыңыздар. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Жаңы келишим Марк жазган жакшы кабар 4-бөлүмдө чогуу ачабыз. Марк жазган жакшы кабар 4-бөлүм. Марк 4-бөлүм 26-аяттан баштап 29-аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Марк жазган жакшы кабар 4-бөлүм 26-дан 29-ка чейин. Мен окуп берейин. Ыйса дагы мындай деди: Кудайдын падышачылыгы бул нерсеге окшош. Бир адам жерге үрөөн себет, түнкүсүн уктайт, күндүзү турат, үрөөндүн кантип өнүп өскөнүн билбейт. Анткени жер өзү түшүм берет. Адегенде сабакты, андан кийин машакты өстүрүп чыгарып, акырында машакты даңга толтурат. Эгин бышып оруу жыюу маалы келгенде, ал токтоосуз орок салат. Ушуга чейин окуйбуз. Өткөнкү бир жумада күн сайын ушул жерде сиздер менен биргеликте чогулуп, ыйык жазууну чогуу үйрөнүп, ушул семинар аркылуу дагы көптөгөн адамдар катышып, Кудайдын сөзү аркылуу ырайымды таанып, билип, кубанычка толгон жүздөрдү көрүп, мен аябай кубанычка толдум. Ушул иши үчүн көптөгөн бир туугандардын эмгеги өтө көп. Биринчиден куткарылууга ээ болгон бир туугандар башка адамдардын да куткарылуусу ушунчалык баалуу экендигин таанып, билип, түшүнгөндүктөн көптөгөн аракеттерди жумшадыңыздар, чогуу сыйынып, жакшы кабар сөзү таркатылышы үчүн таалыкпастан эмгек кылдыңыздар. Ошол себептер менен чоң ыраазычылык билдирем. Азыркы учурда өзүңүздөр байкагандай, жакшы кабар таркатуу иши азыр күндөн күнгө кыйын болуп бара жатат. Анткени адамдардын жашоосу бул дүйнөдө шунчалык жакшырып бара жаткандыктан, адамдар бул дүйнөгө берилип жашашат дагы жаны жөнүндө ойлонбой жашап келишет. Кудай барбы, жан деген барбы? Буга чейин биз сиздер менен аяттарды жаттоону айтып кеткендей эле, Лука 12-бөлүм 20-21 аяттарда айтылгандай, акылсыз бүгүн сенин жаның алынат, ошондо сен даярдап койгон нерсенин баардыгы кимге калтырылат? Бүгүн ал адамдын жаны алынса, анда өзү жыйнап койгондун баардыгы кимге калат? Мейли ал билим топтосун, мейли байлык топтосун, акча топтосун, бийликке ээ болсун, анын баардыгы өзүнө таандык эмес. Анткени бул дүйнөдө болгон нерселердин баардыгы биз убактылуу колдонгон нерсе. Бирок адамдар ошого байланып, үмүтүн ошолго берилип жашайт. Ал адамга Кудай акылсыз адам деп айтат. Биз сиздер менен ал адамдардан айырмаланып, Кудайдын батасына ээ болуп, куткарылууга ээ болгон адамдарбыз. Бирок биздин айлана чөйрөдө ошол эле биздин бир туугандарыбыз, ошол эле биздин туугандарыбыз, жакындарыбыз куткарыла элек болгондуктан, түбөлүк кайгыга, түбөлүк кыйроого бара жаткан адамдар болгондуктан, биз ал чындыкты билгендиктен, укса да, укпаса да, ыңгайы келсе да, келбесе дагы биз жакшы кабарды сөз түрдө айтышыбыз керекпиз. Ошондуктан ушул семинарда дагы таалыкпастан эмгек кылган баардык биздин бир туугандарга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Биз сыйынган сыйынуубуз, аткарган иштерибиз талаага кетпестен, сөз түрдө Кудай тарабынан бата менен кайрылып берилсин деген ишенимим бар. Азыркы эле биздин группа ырдап кеткендей, бир күнөөкөр Кудайдын астына тобо кылып кайрылып келе турган болсо, анда ал адам үчүн асманда дагы чоң кубаныч болот деп айтылат.
Лука 15-бөлүмдө айтылат, 99 адил адамга караганда тобо кылган бир күнөөкөр үчүн Кудайдын астында чоң кубаныч болот. Менимче куткарылган адамдар үчүн дагы асманда чоң кубаныч, чоң той майрамы болуп жатат. Бүгүн сиздер менен биргеликте куткарылгандан кийин биз биле турган маанилүү сөздү айтайын деп турамын. Марк 4-бөлүмдө Ыйса Галилея көлүндө көптөгөн адамдардын астында ар кандай насаат сөздөрүн Ыйса айткан. Алардын ичинен өзгөчө насааттар менен айтып кеткен сөздөрүн карай турган болсок, Ыйса өтө маанилүү чындыкты айтып жатканда, баардык адамдарга жеткиликтүү кылып, оңой сөздөр менен түшүндүрүп айтып берген эле. Биз сиздер менен окуп кеткен бул аяттарга көңүл бурсаңыздар, акыркы бир насаат сөзү айтылат. Кандай адам болбосун оңой түшүнө ала тургандай кылып, баардыгыбызга белгилүү болгон факт аркылуу. Кудайдын падышачылыгы бул нерсеге окшош. Бир адам жерге үрөн себет. Менимче Галилея көлүндө көптөгөн адамдар ошол сөз укканы келишет. Бир тарабында үрөн сепкен иш болуп жаткандай. Иерусалимге мен 3 жолу барганмын. Ошол жерде дагы адамдар көптөгөн үрөн себишет. Израиль жергесине барганда акыркы жолу 20 пастор жана алардын аялдарына 40 киши чогулган гостиницада, отелде биз сөз үйрөнгөнбүз. Андан кийин кайыкка отуруп суунун үстүндө бара жаткан учур дагы болгон. Ошол учурда Ыйсанын кайыкта отуруп адамдарга сөз айтканы дагы эсиме түшкөн. Бул насаат сөзүндө айтат, бир адам жерге үрөн себиш үчүн чыгат. Түнкүсүн уктайт, күндүзү турат. Үрөнү кантип өнүп өскөнүн ал билбейт. Жерге үрөн себилет, бирок убакыт өтөт, түн өтөт, күн өтөт. Ал кандайча кабыл алынып, кандайча өсүп жатканын ал өзү билбейт. Анткени жер өзү түшүн берет. Адегенде сабакты, андан кийин машакты өстүрүп чыгарып, акырында машакты данга толтурат. Ору жыйуу маалы келгенде ал токтоосуз орок салат. Ыйса Машаяктын өтө маанилүү айта турган сөзү жер өзү түшүн берет. Биринчиден сабак пайда болот. Сабак деген бул жашоонун башталышы, өмүрдүн башталышы. Ар бир үрөндө бул өмүр алып келе турган өмүр бар. Марк 4-бөлүм 14-аятта айтылат, себүүчү сөз себет. Үрөн себилет деген сөз, бул сөз себилет. Кудайдын сөзү ал үрөн катары себилет дагы. Аны кабыл алган адамдар бар. Ошондуктан ташка окшогон жер бар, жумшак жер бар, тикенектерге себилген үрөн бар. Жол боюна түшкөн үрөн бар. Канаттуулар учуп келет дагы, аларды терип жеп кетишет. Кээ бир үрөндөр топурак аз, таштак жерге түшүрүлөт. Жердин кыртышы жука болгондуктан тез эле өнүп чыкты. Бирок өнүп чыкканда соолуп, терең тамырлай албагандыктан куурап калат. Өтө маанилүү сөздөрдү айтат. Адам угат, бирок куткарылууга ээ боло турган сөздү угат дагы, таанып түшүнө албаган адамдардын акыбалын көрсөтөт. Же болбосо жер бетине түшүп калат дагы, топурак аз болгондуктан таштак жерге түшөт дагы, бир аз
өнүп чыгат, бирок бат эле күн чыкканда соолуп куурап калат. Адамдар сөз угат, бир аз чыдайт, бирок кичине эле кыйынчылык башына түшө турган болсо, ал сөздөн баш тарткан болот. Мисалы үчүн биз семинар өткөн учурда адамдардын баардыгы ушунчалык жакшы кунт коюп угушат, бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра эле жок болуп кетет. Бул адам куткарылды деп ойлосоң, руханий жашоо менен жашаганда кыйынчылыктар башына түшкөндө ал кайрадан жок болуп кетет. Ал адам таштардын арасына түшкөн, терең тамырлай албаган үрөн менен барабар. Кээ бир үрөндөр жакшы топуракка түшүп, бирөөсү 100 эсе, бирөөсү 60 эсе, бирөөсү 30 эсе түшүм берет. Жакшы жүрөк менен кабыл алган адам жакшы топуракка түшкөн үрөндү билдирет. Ал эми жердин таштак жерге түшкөн үрөн ал өсүп чыга албайт, куурап соолуп калат. Дагы бир үрөн тикенектин арасына түшөт. Тикенектер өсүп аларды басып салат. Жерди биринчиден иштетип чыгарыш керекпиз. Тикенектердин баардыгын тазалап, таштардын баардыгын алып, ал адамдын жүрөгүн жакшы топурак болушу үчүн даярдап, андан кийин ал ошол жүрөккө үрөн себилгенде гана 60 эсе, 30 эсе, анан 100 эсе үрөн түшүм берилет. Ошондой эле семинар аркылуу көптөгөн адамдардын жүрөгүнө сөз себилди. Ал сөз өмүргө ээ болгондуктан ар бир адамдардын жүрөгүндө издеп, биринчиден сабакты жараттык, андан кийин машакты. Сабак деген бул өмүр, андан кийин машак бул өсүүнү билдирет. Андан кийин машак данга толот. Анан оруп жыйуу маалы келгенде орок менен баардыгын оруп алышат. 3 нерсе айтылат. Ыйса айткан 3 нерсе бул өтө маанилүү. Ушул сөздөрдү бир оңой жол менен бүгүн сиздерге түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Кудайдын сөзүн угуп, таанып билип түшүнгөн адам жакшы топуракка түшкөн. Колосалыктар 1-бөлүм 6-аятта да айтылат. Жакшы кабар силерге да жеткен. Аны силер таанып билген күндөн тартып, жакшы кабар силердин араңарда жемиш берип өсүп жатат. Түшүнгөн күн куткарылган күн болуп саналат. Мен жыйынга келишим керек, түшүнүшүм керек, ишенишим керек деп анан кийин бизде ишеним пайда болбойт. Жакшы кабарды кабыл алып түшүнгөн күнү ошол күндөн тартып жемиш берип өсүп жатат. Маанилүү мазмунду качан адам өзү угуп түшүнгөндө ал аны кабыл ала алат. Ошондо гана ал адамдын ичинде ыйык рух иштеп баштайт. Кудайдын жүрөгү менен ошол сөз менин ичимде да болсо экен деп аракет кылган адамдын ичинде ыйык рух иштейт. Мен дагы 10 жылдан ашык жыйынга барып, рухий семинарияда үйрөнүп окуганмын. 10 жыл өтсө дагы мен куткарыла элек болчумун, бирок ыйык жазуунун негизинде семинар угуп отуруп 1962 жылы 30 октябрда куткарылганмын. Кудайдын сөзүн таанып билген күн. Ошол күндөн тартып руханий жашоо менде дагы башталды. Ар бир адамдын, куткарылган адамдын күбөлөндүрүү сөзүн угуп көрө турган болсоңуздар, жакшы кабарды, чындыкты таанып билген күнү бар.
Англиядагы Иоанн Уэсли пасторду карасаңыздар, анын атасы дагы, чоң атасы дагы атактуу пасторлар эле. Бирок ал дагы куткарыла элек адам эле. Анын бир тууганы Чарльз Уэсли бар. Экөө Америкага жакшы кабарды таркатыш үчүн барышат. Атлантика океанында чоң толкун болот. Андан кийин ушунчалык толкундар катуу болгондуктан кайык, корабльдагы адамдардагы чоң кыйынчылык жаралат. Чарльз Уэсли дагы өмүр бою ал сөз үйрөнгөн, Кудайдын сөзүн изилдеген адам эле. Бирок ошол кайыктын ичинде отурганда дагы, кыйынчылык келген учурда дагы ушунчалык жан дили менен Кудайга кайрылып сыйынат. Коркунуч пайда болот, бирок ошончолук коркунуч пайда болгондуктан эмне кыларын билбей, анан бир адамдын ырдап жатканын угат. Ал адамдар пуританизмге ишенген адамдар эле. Ошол кыйынчылыкка карабастан ал адамдар даңктап отурган болот. Азыр толкундар жаралып ушунчалык кыйынчылык болгонуна карабастан алар акырын үнү менен Кудайды даңктап ырдаган болушат. Азыр ошол кайык коңторулуп кете турган болсо, алардын баардыгы өлүп калышы мүмкүн эле. Чарльз Уэсли дагы ал азыр өлүп калсак, биз эмне кылабыз деген кабатырга батышат элек. Ошол учурда Чарльз Уэсли бул адамдардын ишеними менен менин ишенимим башка турбайбы деген нерсени түшүнөт. Анан корабль, кайык коңторулбастан аман эсен Америкага чейин жетишет. Иоанн Уэсли, Чарльз Уэсли экөөнүн ортосунда бир кыйынчылык жаралат. Биздин ишенген ишенимибиз башка экен дегенди түшүнүшөт. Анан жанакы кайыктын ичинде отурган пуританизмдин өкүлдөрү Уэслиге келип сурайт: "Сен жогорудан төрөлгөнсүңбү?" десе, "Ооба" деп жооп берет. Анан күндөлүккө жазып коет: "Мен ооба деп жооп бердим, бирок өзүмдө ишеним жок эле" деп. Ыйык рух таанып билдиртет, ыйык рух түшүндүрөт, ыйык рух ишенгенге жардам берет. 1-Корунтуктар 2-бөлүм 12-аятта Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн бул дүйнөнүн руху эмес, Кудайдын рухун кабыл алдык. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүмдө 16-аятта ошол рухтун өзү биздин рухубузга Кудайдын балдары экенибизди күбөлөндүрүп жатат. Ыйык рух далилдеген ишеним эмне экендигин адамдар билишпейт. Анан адам Уэсли өзү миссионер катары 2 жыл бою кызмат кылат. Бирок кайрадан өз мекенине, Англияга кайтып келет. Өзүнүн куткарылуусу жөнүндө көп жолу ойлонот, шектенүү сезими пайда болот. Анан жок, мен пастордон баш тартышым керек. Эгерде мен өзүмдүн ичимде ошол чындык жок болсо дегенде бир адам айтат экен: "Жок, биринчиден чындыкты таанып билип, андан кийин пастор ишинен баш тартсаңыз кандай болот" дегенде, анан Чарльз Уэсли бир тууганы биринчиден куткарылууга ээ болот. Анын агасы Иоанн Уэсли кичинекей бир жерде куткарылган адамдардын чогулушуна барат дагы, ошол жерде эң акыркы орундуктарга отуруп
анан ошол айтылган сөз аркылуу ал дагы куткарылууга ээ болот. Мартин Лютердин айткан бир статьясын окуп отуруп, Иоанн Весли кайсыл күнү куткарылат, мен силерге айтып бериш үчүн белгилеп койдум эле ошону. Иоанн Весли 1978 жылы 24 майда кечки саат 8:45 куткарылат. Анткени ошол Веслинин жазган китеби бар. Ошол канчанчы күнү, канча саат, канчада, канча мүнөттө жогорудан төрөлдүм деген статьядагы жазылат. Америкадагы эң эле атагы чыккан Д.Л. Муди 1855 жылы 21 апрелде жогорудан төрөлгөн. Пастор менен баарлашууда ал куткарылат. Америкалык дагы бир атактуу миссионер Чарльз Спержен, анын пастору, ал атасы дагы, чоң атасы дагы баары пасторлар эле, бирок ал куткарылган эмес эле. Бирок чындыкты таанып билгенден кийин 1850 жылы 6 январда 15 жашында куткарылууга ээ болот. Куткарылгандан кийин Англияда атактуу пастор болуп чыгат. Ал пастор аркылуу Англиядагы көптөгөн адамдар куткарылууга кайтып келишет. Негизинде дата маанилүү эмес. Датаны адам унутуп коюшу да мүмкүн, бирок о кандай керемет күн, чындыкты таанып билген ошол күн. Менин кемчиликке көп толгон денем ошол Кудайдын жакшы кабар сөзүн кабыл алган күн ар бир адамда бар. Биз биринчиден Кудайдын ырайымын таанып билип кабыл алган күн бар. Ал биздин куткарылган күнүбүз болуп саналат. Эфесиктерге жазылган кат. Эфесиктерге жазылган кат 2 бөлүм 8 аят. Ким ача алса, өзүңүздөрдүн китебиңиздерде да ачсаңыздар болот. Экранда дагы бар. Эфесиктер 2 бөлүм 8 аят. Чогуу окуйбуз. Силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Кудайдын ырайымы аркылуу. Кудайдын ырайымын кабыл алып, ишенген күндө биз куткарылабыз. Куткарылууну биз бир эле ирет, бир жолу алабыз. Бир нече этап, бир нече мүнөт убакыт өткөндөн кийин эмес, бир жолу. Канчанчы жылы, канчанчы айда Иоанн Весли айтып кеткендей, куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Белекти тартуулаган адамга биз рахмат деп айтып, жөн гана кабыл алабыз. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын белегин кабыл алдыңар. Белек берген адам, ал белек үчүн кун төлөп сатып алган. Биздин белек, куткарылуу бизге берилиши үчүн Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келди дагы өзүнүн улуу канын төгүү менен белекти алып келди. Ошол ырайымды Кудай аткарган иш, ал биз үчүн белек болуп саналат. Ошол сөздү таанып билип, түшүнгөн күнү куткарылганбыз. Кээ бир адамдар айтат, ушул учурда, ушул семинарда мен дагы бир жолу куткарылайын деп. Андай болбойт, куткарылууну адам жашоосунда бир эле жолу кабыл алат. Бул жерде карасаңыздар, куткарылдыңар деп өткөн чактагы, өткөн формада айтылат. Мурунку семинарда
5-ші күн биз сиздер менен Кудайдын ырайымын айткан күн болгон. Ошондуктан 5-ші күнү куткарылган адамдар бар. Кээ бир адамдар 1 жыл мурун, кээ бир адамдар 5 жыл мурун, кээ бир адамдар жайкы конференцияда. Ал куткарылуу 1 Петр китеби 1 бөлүм 8 аятта. Силер Ыйсаны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Азыр да ага көрбөй сөз менен жеткири алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Ишенимиңердин максатына, жаныңардын куткарылышына жетесиңер. Куткарылган адам шунчалык чоң кубанычка ээ болот, билесиздерби? О кандай куткарылган, о кандай керемет күн, анткени ушул күнү мен куткарылдым. Сөз менен жеткири алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Бул дүйнөнүн адамдары жакшы тамак жегенде, же болбосо бир байлыкка жеткенде кубанычка толушу мүмкүн, бирок ал түбөлүккө созула турган кубаныч эмес. Кимде ким Кудайдын ырайымын таанып билген күнү сөз менен жеткири алгыс улуу кубанычка бөлөнөт. Анткени биздин жаныбыздын куткарылышына ээ болгондуктан. Адам ата күнөө кетиргендиктен адамдын жаны өлдү, же болбосо Кудай менен байланышы үзүлүп калды. Төрөлгөндөн баштап эле биз күнөөкөр болуп төрөлгөнбүз. Өлдү деген сөз Кудай менен байланышы такыр үзүлүп калды. Азыр карасаңыздар, бул жерде проводдордун баардыгы бири-бири менен байланыш. Андан кийин байланыш үзүлүп кала турган болсо, электриктер эмне деп айтат? Свет өлүп калды. Азыр карасаңыздар, электричество баардыгы бири-бирине байланыш болгондуктан прожектор да күйүп турат, вентиляторлор да иштеп жатат, светтер да күйүп турат, экрандар дагы иштеп жатат. Бизде эмне деп айтат? Свет жок болсо, свет өлүп калды деп айтышат. Жан өлүп калды деген сөздүн мааниси биздин рухий байланышыбыз Кудай менен такыр үзүлүп калган. Жаныбыз Кудай менен байланышы үзүлүп калган акыбалда бул дүйнөгө төрөлгөнбүз. Ошол өлүп калган жан өлүк акыбалда боло турган болсо, анда денеси дагы өлөт, жаны да өлүп, жыйынтыгында экинчи өлүм күйүп турган күкүртүү отко барып түшөт. Ошондуктан мыйзамсыздыктардын күнөөлөрдүн азабынан өлгөн силердин жаныңарды Кудай өзү тирилтти деп аталат. Ишенимиңердин максатына, жаныңардын куткарылышына жетесиңер. Ишеним аркылуу аткарыла турган нерсе Кудайдын балдары катары төрөлдүк. Жакып 1 бөлүм 18 аятта ал бизди Кудай өз каалоосу боюнча чындык сөз аркылуу жаратты, же болбосо төрөдү. Кудай өзүнүн чындык сөз аркылуу жаратты. Кудайдын балдары катары бизди жаратты. Жашоонун башталышы, өмүрдүн башталышы Кудайдын балдары катары кылып жаратты. Экинчиси, сабактан кийин ал машакты билдирет. Машак эми төрөлгөн адам өсүшү керек экендигин билдирет. 2 Тессалоникалыктар 1 бөлүм 3 аятта силердин ишенимиңер өсүүдө, баарыңардын бири-бириңерге болгон сүйүүңөр артууда деп айтылат. Төрөлгөн адам эми өсүшү керек. Жерге себилген үрөн биринчиден сабакты жаратат. Сабак бойдон кала бере турган болсо, анда кантип ал машакты жаратат, кантип түшүм байлай алат. Ошондуктан өсүү процесси сөзсүз түрдө болушу керек биздин руханий жашообузда дагы. Ал эмне деп айтылат? Куткарылуубуздун жашоодогу аткарылышын айтат. Филиппиликтер 2 бөлүмдү чөк ачалы. Экрандан да көрсөтүп койсоңуздар. Филиппиликтерге жазылган кат 2 бөлүм 12 аят.
Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 12 аят экранда да бар, окуйбуз. Ошентип менин сүйүктүүлөрүм, араңарда болгонумда гана эмес, айрыкча азыр араңарда жок болгонумда да дайыма тил алчаак болгонуңардай эле куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла. Бул Филиппиядагы бир туугандарга жазылган китеп. Элчилердин иштери 16-бөлүмдө карасаңыздар, элчи Павыл Филиппия жергесине барып жакшы кабар сөздү айтат дагы, ошол жерде жыйын пайда болот. Ал элчи Павыл Рим жергесинде 2 жыл бою түрмөдө жаткан болот. Рим шаарында түрмөдө жаткан элчи Павыл Филиппиядагы бир туугандарга кайрылып, өзүнүн катын жазат. Ошондуктан араңарда болгонумда дагы, анан өзгөчө азыр араңарда жок болгонумда да тил алчаак болуп куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла деп айтылат. Куткарылуу деген куткарылуу бул биздин жаныбыздын куткарылышы жөнүндө айткан жок. Бир жолу куткарылган адам ошол куткарылуусу менен түбөлүк бейишке барат. Куткарылуусунда ишеними бекем болгон адам ал бейишке барат. Ал эми бул жерде айтылат, куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла. Бул биздин жаныбыздын куткарылышы жөнүндө айткан жок. Куткарылган адам катары кандай жашашы керек, ошол жөнүндө айтылат. Анан колунда эч нерсе, акчасы жок болгон адамга акчаны жакшы колдон десеңиз, ал адам акчасы жок болуп туруп кантип ал акчаны колдоно алмак эле. Ошондуктан силер куткарылууңарды жүзөгө ашыргыла. Жеткилең куткарылууга ээ болгонбуз. Эми ошону биздин жашоодогу өсүшүбүз аркылуу, өзгөрүлүүбүз аркылуу жүзөгө ашыргыла. Коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла деген сөздүн мааниси куткарылууну жоготуп алабыз деп коркуу менен эмес, ал куткарылуу эч качан жоголбойт. Анда эмне үчүн коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла деп айтылган? Биздин руханий жашообуздагы өзгөрүүлөр болушу керек экендигин айткан. Анткени адам кандайдыр бир иштер аркылуу катачылык кетирип алышы мүмкүн. Оозу менен сүйлөп жатып, денеси менен кыймыл аткарып жатып. Куткарылган адамдагы руханий жашоо кандайдыр бир деңгээлге жеткенге чейин Машаяктын ой жүгүртүүсү, Машаяктын жүрөгү биздин ичибизде да болушу керек. Галатиялыктар 4-бөлүмдө айтылгандай, Машаяктын образы сиздердин ичиңиздерде аткарылганга чейин, көрүнгөнгө чейин кайрадан толгоо азабын тартып жатам деп элчи Павыл айтат. Кичинекей жаңы төрөлгөн бала, ал кичинекейинде жөн гана ыйлаганды билет, эч нерсени аткара албайт. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин өзү каалагандай аткарып жашай баштайт. Ата-эне деле ошол баланы өстүрүп, чоңойтуп, канчалаган эмгекти жумшашат. Аны тарбиялашат. Элчи Павыл Галатиялыктарга жазган өзүнүн каты аркылуу айтат, силер үчүн толгоо азабын тартууга да даярмын. Силерде Машаяктын образы, Машаяктын сапаттары болуп өзгөрүлгөнгө чейин. Машаяктын сүйүүсү, Кудайдын ырайымы силердин ичиңерде толук болгонго чейин мен силерге толгоо азабын тартууга да даярмын. Машаяктын
Анткени силердин ой жүгөртүүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болушу керек деп Филиппиликтер 2-бөлүм 5-аятта айтылат. 2 Петр 1-бөлүм 3 аятта Кудайдын кудайлык күчү бизге жашоо такыба жашоо үчүн зарыл болгондуктан аны таанып билүү аркылуу ээ болдук. Жеткилен Кудайдын кудайлык күчү бизде дагы болушу керек. Мен кичинекей кезимде менден улуу 5 эжем бар. 5 кыз төрөп, андан кийин мени төрөгөн эле апам. Мен 6-чы бала болуп төрөлгөнмүн. Билесиздерби, мен өтө баалуу баламын. Ошондуктан 5 эжем мени бутумду жерге койдурбастан дайыма жонуна асып көтөрүп жүрүшкөн эле. Өтө баалуу, маанилүү адам экенимди сиздер да билип коюңуздар. Билесиздерби, мени төрөгөн апам ушунчалык коркунучтай. Мен кандайдыр бир ката кетире турган болсом, атам мени эч качан сабабачы. Апамдан көп таяк жегенмин. Чоң бийик жерге чыбыкты илип коет дагы. Эгерде мен ката кетире турган болсом, мени карап, анан тиги чыбыкты карайт. Улам сабаган эмес, сен таяк жейсиң деген мааниде чыбыкты бир сырадан карап койчу. Апамдын ушунчалык эске тутуусу ушунчалык бекем эле. Андан кийин чыбык менен сабаган учурда канчанчы күнү мынча ката кетиргенсиң, ошондуктан мына сен сабалып жатасың деп ар бир катачылыгым үчүн эсиме салып, андан кийин сабачу элек. Кудай ал сүйүүнүн Кудайы. Ыйык жазууда айтылат, Кудай өзүнүн сүйүктүү балдарын жазалайт деп. Өз уулун жазалабаса, анда аны жек көргөн ата-эне болот. Саба, ал өлбөйт. Анан өлбөйт десе эле кечке эле сабап жата берген, ал дагы болбойт. Жазаны дагы өз убактысы менен. Еврейлерге жазылган кат 12-бөлүм 8-аятта айтылат, уулдарынын баарын жазалайт. Эгерде жазаланбасаңар, анда өз эмес, никесиз төрөлгөн балдарысыңар. Бизде эч кандай жаза болбосо жашообузда, анда никесиз төрөлүп калган балдары болуп калышыбыз мүмкүн. Бул дүйнөдө төрөлбөгөн адам, бул дүйнөдө куткарылбаган адамдарды Кудай жазалабайт. Ошол боюнча оюна коюп калтырып коет. Ал эми куткарылган адамдарды, Кудайдын балдары болуп саналган адамдарды Кудай жөн калтырбайт. Эмне үчүн? Анткени бизди Кудай өзү сүйгөндүктөн. Жазаланбасаңар, анда никесиз төрөлгөн балдарысыңар болуп калышыңар мүмкүн. Кээ бир адамдар айтат, мен эч качан жазага тартылбайм, балким мени эң кичүүсү катары Кудай жакшы көрүп жазалабайттыр деп. Бирок билип коюңуздар, Кудайдын ичинде кичүү жазаланбаган балдары болбошу мүмкүн. Ошондуктан биз ар дайым кылган иштерибизди өзүбүз ой жүгүртүп, изилдеп карашыбыз керекпиз. Анткени ал жаза биздин денибизде дагы болушу мүмкүн. Анткени Кудай ар бир биздин кылган ишибизди ушунчалык кылдаттык менен карап маани бергендиктен, биздин жашообуз өзгөрүлгөнү, ал жашообузду ишке ашырышыбыз керек деген мааниде айтылат. 1 Петр 2-бөлүм 2-аятта дагы айтылат. 1 Петр 2-бөлүм 2-аятта экрандан да карасаңыздар болот. 1 Петр 2-бөлүм 2-аят.
чогуу окуйбуз. Жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө, ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткиле. Кичинекей жаңы төрөлгөн балдар катары, кичинекей төрөлгөн балдар эмне, тамеки издейби же арак издейби? Жок, алар эч нерсе издебейт. Кичинекей балдар, төрөлгөн балдар сүт гана издейт. Энесинин сүтүн издейт. Рухий таза сүт бул Кудайдын сөзүн билдирет. Куткарылбаган адамдар Кудайдын сөзүн уккусу да келбейт. Ыйык жазууну изилдегиси да келбейт. Ыйык жазууну изилдеп окуш керек эле деп коет. Кичине эле окуп баштаса деп уктап баштайт. Анан кээ бир адамдар уйкусу келбеген учурда китеп окушат экен. Албетте ал туура эмес нерсе. Мен дагы куткарылганга чейин жыл аягына жеткенде мен сөзсүз түрдө ыйык жазууну изилдеп окушум керекмин деп, анан кийин Матай 1-бөлүмдөн баштап окуйм. Матай 1-бөлүмдү ачам. Ал жерде эмне дейт? Машаяктын санжырасы Дөөттүн уулу, ал Ибрайымдын уулу, Ибрайымдан Ысхак, Ысхактан Жакып, Жакыптан Жүйүт жана дагы башка балдар төрөлгөн. Жүйүт менен Тамардан Перес төрөлгөн. Андан кийин Рамдан Аминадап, Аминадаптан Нахшон, Нахшондон Салмон төрөлгөн. Салмон менен Рахтан Бууз төрөлгөн. Бууз менен Руттан Обейт төрөлгөн. Төрөдү деп жазылат. Матай 1-бөлүмдү аягына чейин чыкпастан болду окудум деп санап коеюнчу деп окуп жаап коем. Кээ бир адамдар бул төрөлгөндөрдүн санжырасы гана жазылган китеп турбайбы деп анан 2-бөлүмгө өтүшөт. Анан ошондой максатта окуй турган болсо, ал адам аягына чейин окуп бүтө албайт. Бирок куткарылгандан кийин ыйык жазууну окуганда ушунчалык кызыктуу китеп болуп көрүндү. Ар бир окуган сайын убакыттын кандайча өтүп кеткенин билбейсиң. Забур китебинде дагы Дөөт падыш айтат, кандай баалуу, балдан дагы таттуу бул Кудайдын сөзү. Кичинекей жаңы төрөлгөн бала Кичинекей жаңы төрөлгөн бала энесинин сүтүн издегендей эле, куткарылган адамдар рухий таза сүттү биз издешибиз керекпиз. Ал аркылуу өсүп куткарылууга жетишибиз үчүн. Жаныңар куткарылды. Өсүү процесси Филиппиликтер 2-бөлүм 12-аятта коркуу жана тилалчак болуп, коркуу жана титрөө менен жүзөгө ашыргылат. Кичинекей жаңы төрөлгөн бала сүт менен азыктанат, андан кийин каша жейт, андан кийин бир аз чоңойгондон кийин тамактар менен азыктана баштайт. Ошондой сыяктуу эле биз сиздер менен сөз менен тамактанабыз. Бир аз убакыт өткөндөн кийин катуу тамак менен азыктана баштайбыз. Кичинекей жаңыдан куткарылган адамдарга бир башкача катуу сөздү айтып койсоң, алар коркуп калышат. Бир нерсени аткаралы, жүзөгө ашыралы десең, анан адамдардын оюнда биз эмне үчүн аны аткарышыбыз керекпиз деп ойго батышат. Чындыгында Кудай мени куткарып алышы үчүн айкаш-чыгачка кадалганга чейин барган. Менин убактымдагы, менин байлыгымда, менин өмүрүмдө, жашоомдагы Теңир үчүн жашаш үчүн аткарылышы керек. Ошол машаякчылардын чыныгы жашоосу болуп саналат. Анан жаңыдан куткарылган адамдарга ушундай катуу сөздөрдү айтсаң, алар аны жеңип чыга албайт. 1-Корунтуктар 3-бөлүм 1-аятта элчи Павыл Корунттагы бир туугандарга айтат: силер дагы да кичинекей балдарсыңар.
дагы да сүт менен азыктанып жатасыңар. Машаяктын ичинде силер дагы да кичинекей балдар сыяктуудасыңар. Дагы да рухтун жетеги менен эмес, дененин каалоосун аткарып жашаган адамдар бар болгондуктан. Кичинекей бала ошол эле учурда тура бербестен сөзсүз түрдө ал жакшы азыктанып чоңоюшу керек, өсүшү керек элек. Биздин руханий жашообуз канчалык өскөн сайын, өнүккөн сайын адам ал күнөөдөн арылып, күнөөдөн алыстап, сүйлөгөн сөздөрү, кылган иш аракети баардыгы өзгөрүлө баштайт. 1-Корунтуктар 13-бөлүм 11-аятта элчи Павыл айтат: мен кичинекей кезимде жаш балача сүйлөчүмүн, жаш балача ойлончумун, жаш балача ой жүгүртчүмүн. Ал эми эр жеткенде балалык көз караштарымды калтырдым. Чоңойгондон кийин ал жаш баланын жашоосун таштайт, бардык ойлордон арылат. Ыйык рухтун жетеги менен жашай баштайт. Өзүнүн каалаган каалоосу менен эмес. Ал жашоо аткарылышы үчүн баардыгы бир эле көзүрмөмдө болуп кетпейт. Бир аз убакыт керектелет. Акырындык менен, коркуу жана титирөө менен ишеним куткарылууңарды жүзөгө ашыргыла. Силердин ичиңерде иштеген Кудай өзү анткени силердеги тилекти да, аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат. Руханий жашоодо адам акырындык менен өсүп баштаганда Кудайдын эркин аткаруу ал үчүн чоң каалоо болуп саналат. Буга чейин мен кантип денемди камсыз кылып жашайм, канчалык күндө мен өзүмдү бай адам катары эсептейм деп ошол ойго батып жашаган эле. Ал эми куткарылган адамдын жашоосу акырындык менен Кудайдын эркин кандайча мен аткара алам деген чоң каалоо пайда болот. Анткени өмүр бою мен аткара турган ишеним, каалоом Кудайга жагып жашоо болуп саналат. Кудайдын эркин аткарып жашоо, Кудайга жага турган жашоо менен жашоо. Ошол үмүт үчүн биз мындан ары жашообузда жашайбыз. Анткени Кудай биздин ичибизде тилекти да, аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жараткандыктан Кудайдын эркин аткаруу биздин каалообуз болушу керек. Ошондуктан куткарылгандан кийин биз өсүшүбүз керекпиз. Кудайдын сөзүнө тил алчаак болушубуз керекпиз. Дененин каалоосун аткарып эмес, ыйык рухтун жетеги менен. 1 Петр 4-бөлүм 2-аятты дагы ачабыз. 1 Петр 4-бөлүм 2-аятты окуйбуз. Эми мындан аркы жашооңорду адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашагыла. Куткарылгандан кийин биздин руханий жашообуз канчалык өсүшү керек экендиги айтылат. Мындан аркы жашооңорду адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашагыла. Мындан аркы денедеги жашообузду куткарылганга чейин биз өзүбүздүн адамдык кумарларды аткарыш үчүн жашап келгенбиз. Эми куткарылгандан кийин сөзсүз түрдө Кудайдын эрки менен жашагыла дейт. Анткени мындан ары биз канча жыл жашайбыз, кандай жашоо бизди күтүп турат, биз билбейбиз. Ошондуктан Кудайды даңкташ үчүн мындан аркы денедеги жашооңордо жашагылат. Ошол биздин руханий жашообуздун өсүшү, өзгөрүлүшүн билдирет.
руханий жашообузда биз өсүп, андан кийин жемиштер байланышы керек. Анткени башында сабак, сабактан кийин машак, машактан кийин машак данга толтурат. Ушул 3 процесс толугу менен аткарылгандан кийин биз түбөлүк бейишке кетебиз. Филиппиликтер 3-бөлүмдү чогуу ачабыз. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүм 20-аят. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүм 20-аят. Жыйырманчы 21 аяттарды чогуу окуйбуз. Ал эми биздин мекенибиз асманда, асмандан куткаруучубузду Теңирибиз Ыйса Машаякты күтүп жатабыз. Ал өзүнүн баардыгын багындыра ала турган кудуреттүү күчү менен биздин даңкынан ажыраган денебизди өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Биздин мекенибиз асманда. Биздин жарандыгыбыз эми эки жарандыкка ээ болгонбуз. Анткени денебиз бул дүйнөдө төрөлгөн адам, Кореядагы төрөлгөн адам Корея жарандыгына ээ, Америкада төрөлгөн адам Америка жарандыгына ээ болуп жашайт. Ал эми куткарылгандан кийин бизде дагы бир жарандык пайда болот. Ал асма падышачылыкка бара турган. Куткарылууга ээ болорубуз менен, жогорудан төрөлөрүбүз менен асма падышачылыкка бара турган бир жаран болуп жаралабыз. Асма падышачылыкка бара турган кайраттуулук пайда болот. Анткени биз асма падышачылыктын жарандары болуп саналабыз. Биринчи жолу келген Ыйса Машаяк биз үчүн айга чыгачка кадалыш үчүн өзүнүн өмүрүн бериш үчүн келген эле. Ал эми экинчи жолу келе турган Ыйса Машаяк бизди бул дүйнөдөн алып кетиш үчүн келет. Ал үчүн куткаруучубуз Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келет. Куткарылгандан кийин биздин оюбуз, биздин тилегибиз, дененин каалоосу өзгөрүлүп, андан кийин Ыйса Машаяк келгенге чейин жеткилең түрдө баардыгы өзгөрүлүшү керек. Андан кийин Машаяк келгенде биздин денебиз куткарылууга ээ болот. Асма падышачылык алып кетиш үчүн Ыйса бул дүйнөгө келет. Ыйса Машаяк келгенге чейин аны биз күтүп жашайбыз. 21 аятты карасаңыздар, баардыгын өзүнө багындыра ала турган Кудайдын кудуреттүү күчү бизди денеден, даңктан ажырап калган денебизди өзгөртүп, анан өзүнө окшоштуруп алып кетет. Биздин денебиз өтө эле алсыз. Ушул алсыз Кудайдын даңкынан ажырап калган денени өзгөртөт, даңктуу денеге өзгөртөт. Биздин денебизди Кудай өзүнө окшогон даңктуу денеге өзгөртүп, анан асма падышачылыкка алып кетерин биз билебиз. Билесиздерби, гусеница барго, бактардын же болбосо чөптөрдүн жалбырактары менен азыктанат. Андан кийин ал бир нече күндөн кийин өзгөрүлүп көпөлөккө айланат. Жийиркеничтүү ошол гусеница курт көпөлөккө өзгөрүлгөндөй эле биздин денебиз, даңктан ажырап калган дене Кудайдын өзүнө окшогон даңктуу денеге өзгөрүлөт. Ошол денебиз өзгөрүлүшү үчүн Ыйса Машаякты биз күтүп жашайбыз. Азыркы учурда биздин денебиз өтө алсыз, бат эле ооруйт, чарчайт, акырындык менен картаят. Ал эми Ыйса Машаяк келген күнү периштелерден дагы ушунчалык биз башкача керемет өңгө, керемет денеге өзгөрүлөбүз. Периштелер Кудайдын балдары боло албайт.
Периштелер үчүн Ыйса бул дүйнөгө келип айкаш чыгачка кадалбайт, өзүнүн өмүрүн тартуулай да албайт. Периштелерди Кудай эмне үчүн жаратты эле? Кызматчылар катары. Адам баласын Кудай жараткан эле, ошол баардык даңкты адамга берем дегенде, периштелердин ичинен Люцифер ага көз артат дагы, текеберленип кеткендиги үчүн ал бул дүйнөдөн кубаланып чыгарылат. Адамга кандай осуят айтылды эле? Жамандыкты жана жакшылыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе, жеген күнү өлүм менен өлөсүң. Биз Адам ата аркылуу төрөлгөн адамдардын баардыгы күнөөкөр болуп төрөлгөн элек. Бирок Ыйса Машаяк аркылуу биз түбөлүк өмүргө ээ болдук. Ишенген адам, ошол рухий жемишти жеген адам түбөлүккө ээ болду. Адамдардын баардыгы эмне деп үйрөтөт бул дүйнөдө? Денең куткарылганда Кудайдын падышачылыгына түздөн түз барасың деп үйрөтүшөт. Бирок шайтан ошондой иштер аркылуу иштейт. Биз сиздер менен бир сөз менен айтканда Кудайдын балдары болуу бийлигине, статуска ээ болгонбуз. Мисалы үчүн падыша тактысында отурганда канчалык жакшы акылман адамдары болбосун, жардамчылары болбосун, ал отура албайт. Падышанын жанына анын аялы гана отура алат. Ошондуктан Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде биздин денелерди дагы ушунчалык даңктуу денеге өзгөртүп, анан өз падышачылыгына алып кетерин биз билебиз. Еврейлерге жазылган кат 9-бөлүм. Еврейлерге жазылган кат 9-бөлүм 28-аятты окуйбуз. Ошол сыяктуу эле көптөрдүн күнөөлөрүн өз моюнуна алыш үчүн Машаяк өзүн бир ирет курмандыкка берди. Ал эми экинчи ирет күнөөдөн тазалоо үчүн эмес, өзүн күтүп жаткандарды куткаруу үчүн келет. Биринчи жолу келген Ыйса Машаяк көптөгөн адамдардын күнөөсүн өз моюна алыш үчүн келген. Курмандык козу катары өзүн бергенге келген. Биздин күнөөлөр кечирилиши үчүн бир ирет курмандыкка өзүн берген. Ал эми экинчи ирет күнөөдөн тазалоо үчүн эмес, өзүн күтүп жаткандарды куткаруу үчүн келет. Күнөөгө эч кандай байланышы жок эле. Биринчиден куткарылууга ээ болгон, аны күтүп жаткандарды куткарыш үчүн келет. Дагы бир анык, ачык нерсе, куткарылган адамдарды алып кетиш үчүн келет, бирок куткарылгандан кийин биз кандай жашоо менен жашадык, ошого жараша өзүнүн тиешесин бериш үчүн да келет. Ошондуктан кайрадан келе турган биздин Теңир биздин денебизди түбөлүктүү, даңктуу денеге өзгөртүп, анан асма падышачылыкка алып кетиш үчүн келет. Биринчиден, биз жаныбыздын куткарылышы аткарылгандыгын айтат. Өткөнкү чакта жазылат. Эми титирөө жана коркуу менен куткарылууңарды жүзөгө ашыргыла деген сөздүн мааниси, куткарылган адам Ыйса Машаяк келген күнгө чейин аткарыла турган нерсе, анткени биз дайыма өзгөрүлүшүбүз керекпиз, өсүшүбүз керекпиз. Ал эми Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде биздин денебизди өзүнүн денесиндей кылып өзгөртөт. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүмдү да чогуу ачабыз. Римдиктерге 8-бөлүм
Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 23-аятты окуйбуз. Чоң окуйбуз. Жаратылгандын бардыгы эле эмес, биз да руктун баштапкы жемишине ээ болгонубуз менен ичибизден онтоп Кудайдын бала кылып алуусун жана күнөөкөр табиятыбыздын куткарылууну күтүп жатабыз. Ичибизден онтоп кичине бир нерсе болсо адам күнөө кылайын дейт. Кудайдын ырайымын унутуп да коюшу мүмкүн. Адам өзүнүн дененин каалоосун аткарып жашагысы да келет. Кээ бир учурда ушинтип кыйналган болот. Адам куткарылды. Бирок бул денеде жашап жаткан учурда ошондой ойлор пайда болот. Адам кыйналат, онтойт, бирок Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде биздин күнөөкөр табиятыбыздан ушул денеден куткарыш үчүн келет. Кудай өзүнө окшоштуруп, жанакы жийиркеничтүү курт көпөлөккө айланган сыяктуудай эле биз дагы ушул 3 куткарылуу бар экендигин жакшы билишибиз керекпиз. Ыйса Машаяк келгенде биздин денебиз да куткарылары анык. Анткени бизди биринчиден өзгөртүп, андан кийин түбөлүк падышачылыкка алып кетет. Кайрадан жыйынтыктап кетейин. Ишенимдин негизинде силер куткарылдыңар. Ал ээ болгон куткарылуу кандайча куткарылуу экендигин биз жакшылап ой жүгүртүп көрүшүбүз керекпиз. Жаныбыз куткарылды деген сөздүн мааниси 7 мааниге ээ. Бир мисал үчүн подарок белек алсак, анын ичинде бир нече нерселер болушу мүмкүн. Ошондуктан куткарылдык деген сөз бул жөнөкөй эле сөз эмес. Биринчиден күнөөлөрүңөрдү жана мыйзамсыз иштериңердин негизинде өлгөн силерди Кудай тирилтти. Эфестиктер 1-бөлүм 7-аятта Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун каны аркылуу кун төлөнүп, эмне деп айтылат? Күнөөлөрүбүз кечирилди. Эң биринчиси күнөөлөрүбүз кечирилди. Мен деле куткарылдык деген сөздү эле билчимин, күнөөлөрүбүз кечирилди деген маанисин дагы кенен биле элек болчумун. Еврейлер 9-бөлүм 12-аятта өз каны менен бир ирет ыйык жайга кирип, бизге түбөлүк куткарылуу алып келди. Ыйса Машаяк өзүнүн төккөн каны аркылуу биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирди. Ошол чындыкка ишенгенде менин күнөөлөрүм түбөлүккө жок болунду, кечирилди. Өзүнүн каны менен бир ирет бизге түбөлүк куткарылуу алып келди. Биз үчүн кун төлөдүк. Күнөөлөрүңүздөр кечирилдиби? Ошодо биз ишенимибиз бекем болушу керек. Башкалары адам түшүнө албаса, эң негизгиси күнөөлөрү кечирилди деген нерсеге ишенсе, анда башкалардын бардыгы анын ичинде аткарылган болот. Мен деле жаңыдан куткарылган учурда күнөөлөрүм кечирилди деген нерсени гана билчүмүн. Ал кийинки маанилерин мен ишенгенде, күнөөлөрүм кечирилгенде ыйык рухту дагы Кудай мага берген турбайбы? Менин күнөөлөрүм түбөлүккө кечирилген турбайбы? Мага түбөлүк өмүр тартуулаган турбайбы деген нерселерди акырындык менен түшүнө баштаганмын. Ошондуктан күнөөлөрүбүздүн кечирилиши бул чоң керемет ырайым. Андан сырткары дагы бир мааниси Римдиктер 3-бөлүм 24-аятта айтылат. Бекер акталдык деп. Экрандан көрсөтүп койсоңуздар. Анын ырайымы менен Машаяк Ыйсанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталыштык. Эмнеге ээ болдук? Бекер акталдык. Экрандан карасаңыздар деле болот, уялбай эле. Кудайдын астында биз бекер акталдык. Ырайым аркылуу күнөөлөрүбүз кечирилди. Анан акталдык.
деген сөз экөөнүн мааниси бир аз башка. Күнөөлөрүбүз кечирилди деген сөз бир дагы күнөө кетирген жокпуз деген адам катары Кудай кабыл алат. Ал эми акталды деген сөздүн мааниси мыйзамдын баардыгын аткарган адам катары Кудай өзү кабыл алат. Ошондуктан Римдиктер 5-бөлүм 19-аятта бир адам аркылуу биз күнөөкөр болгонбуз. Адам аты аркылуу. Адам аты аркылуу төрөгөн адамдардын баардыгы күнөөкөр болушту. Ал эми Ыйса баардыгыбыз үчүн ал тил алчак болду. Өлгөнгө чейин тил алчак болду. Ал адил болгондуктан эми аны бизге берди. Ыйса Машаяктын ичинде биз бекер акталдык. Бекер акталдык. Акталдык деген сөздүн мааниси мыйзамдын баардыгын аткарды деп ошол мааниде Кудай бизди кабыл алат. Күнөөлөрүбүз кечирилди. Акталдык деген экөөнүн ортосунда айырмачылык бар бекен? Бул дагы керемет. Куткарылган учурда мунун баардыгы бизге ишеним аркылуу берилет. Андан кийинки дагы бир мааниси Жакан 5-бөлүм 24-аят. Экрандан көрсөтөсүздарбы? Чындыкты силерге келиңиздер, анда экранды карап чогуу окуйбуз. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Менин сөзүмдү угуп, мени жиберген Кудайга ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал соттолбойт, анткени өлүмдөн өмүргө өттү. Ишенгенибиз сөз аркылуу ишенебиз. Мени жиберген Кудайга ишенген адам эмне дейт? Түбөлүк өмүргө ээ. Бир адамга жакшы кабар сөз айтсаң, анын аялы айтат: "Ой, кантип эле текебирленип мен куткарылдым" деп айтасыңар. Ал аялга мен бул сөздү мындайча окуп бердим. Мени сөзүмдү угуп, мени жиберген Кудайга ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ же ээ эмес экендигин билбейбиз. Билбейбиз деп жазылып турабы? Жок. Түбөлүк өмүргө ээ. Ал соттолбойт, анткени өлүмдөн өмүргө өттү. Эмне үчүн соттолбойбуз? Анткени Ыйса биз үчүн соттолгондуктан, өлүмдөн өмүргө өткөндүктөн. Анткени бир жолу мен бир поездга отуруп Мокпо шаарына бара жатсам, Мокпо шаарына жетейин деп калганда бир киши жаныма отурат. Анан адан сурайм: "Каяка баратасыз?" десем, "Тегүү шаарына баратам" дейт. А бул поезд Мокпо шаарына барат да. Жок, сиз Тэжон шаарынан туура эмес отуруп алыптырсыз. Тегүү шаарына барат деп ал ушул поездда отурат. Поезддан түшпөй отура берсе каяка барат? Мокпо. Мокпо шаарына барса, анда ал жакта ырдалат. Менимче ал көз жашын төгүп, анан кайра башка поездга отуруп, өзүнүн каалаган поездуна отуруп келиши керек болот. Бейишке барам деп тозокко бара жаткан поездга отуруп алган адам. Анан аягына чейин мен Бейишке барам деп ошол поездга отура берсе, Бейишке барабы? Жок. Адам соттолбойт, анткени өлүмдөн өмүргө өттү. Бейишке бара турган поездга адам отурушу керек. Жанакы Мокпого бара жатып адашып кеткен адамга окшошпой, түз поездга отурушубуз керекпиз. Андан кийин дагы бир мааниси 1 Петр 1-бөлүм 3-аятта. Теңирибиз Ыйса Машаяктын Кудайы жана Атасы даңкталсын. Анткени ал Ыйса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берди.
Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге жаңы үмүт берди. Экрандан эмне көрсөтпөй койдуңуздар? 1 Петр 1 бөлүм 3 аят. Ыйса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге үмүт тартуулады. Жакан 3 бөлүм 5 аятта адам суудан жана рухтан төрөлүшү керек деп Ыйса айтат. Ыйсанын өлүмү бул суу. Ыйса сууга чөмдүрүлүш үчүн ал сууга кирген, суудан чыкканы анын тирилүүсү, өлүм жана тирилүүсүн билдирет. Ыйсанын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу бизди жогорудан төрөлттү, жаңы үмүт тартуулады, чирибес түбөлүк сакталган үмүт берди. Силер үчүн асманда сакталган нерсени бериш үчүн бизди Кудай өзү жогорудан төрөлттү. Биз Кудайдын балдары катары төрөлдүк. Мисалы үчүн канаттууларды карасаңыздар, биринчи жумуртка менен туулат, андан кийин басып чыгарганда ал балапан болуп чыгат, же болбосо канаттуу болуп асманга учуп кетет. Ошондой сыяктуу эле денеде биз бир жолу төрөлөбүз, рухтан экинчи жолу төрөлөбүз. Born again англисче. Жогорудан төрөлдүк. Жогорудан төрөлсөк эмне болот? Жакан 1 бөлүм 12 аятта аны кабыл алып ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Куткарылган адам кайраттуулук менен Кудайдын баласы болуу бийликке ээ болгон эле. Кудайдын балдары болсок, анда анын мурасчылары да болобуз. Римдиктерге 8 бөлүм 17 аятта. Өз китептерден караңыздар, же болбосо экрандан караңыздар. Римдиктерге 8 бөлүм 17 аят. Эгерде балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тартып жатсак, анда Кудайдын мурасчыларыбыз, Машаяк менен мурасташпыз. Кудайдын балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Кудайдын падышачылыгына бара турган мурасчыларыбыз. Кудайдын үйү менин үйүм болот. Ал сулуубу же сулуу эмеспи, атамдын үйү менин да үйүм болот. Кудайдын падышачылыгы менин падышачылыгым болот. Анткени биз мурасчыларыбыз, мураскорлор. Машаяк менен биргеликте даңкка ээ болуу менен түбөлүк падышачылыкта болобуз. Периштелер түбөлүк падышачылыкта, ал Кудайдын мурасчылары боло алышпайт. Машаяк менен бирге даңктала турган адамдарбыз. Даңкталышыбыз үчүн бул дүйнөдө Машаяк үчүн азап тартканыбыз дагы туура болот. Ошондуктан тил алчак болуп, Кудай үчүн жашай турган болсок, азаптар башыбызга түшүшү мүмкүн. Ошол азаптарды жеңип чыгып, Кудай менен даңкталыш үчүн түбөлүк бейишке барабыз. Андан сырткары дагы бир мааниси, ыйык рухка ээ болдук. Бул дагы өтө маанилүү. Галатиялыктар 3 бөлүм 2 аятта. Галатиялыктарга жазылган кат 3 бөлүм 2 аятта. Силерден бул нерсени гана билгим келет. Силер рухту мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңар беле, же айтылган сөзгө ишеним аркылуу алдыңар беле? Ыйык рухту мыйзамды аткарып алдыңарбы, же ишенип алдыңарбы? Куткарылган учурда биз ыйык рухка ээ болобуз. Күнөөлөрүбүз кечирилди, акталдык, түбөлүк өмүргө ээ болдук, жогорудан төрөлдүк, Кудайдын балдары болдук, Кудайдын мурасчылары болдук, анан ыйык рухка ээ болдук. Ушул нерсени билгенибиз жакшы болот. Мен да куткарылганымды билчүмүн, бирок ыйык рухту алганымды биле элек болчумун. Кичинекей бала ичинде жүрөгү, боору, өпкөсү, бөйрөгү бар экендигин билеби же билбейби? Жок.
Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин чоңойгондо биология, анатомия аркылуу менин ичимде дагы бөйрөк, боор, жүрөк баары бар турбайбы, органдары деп биле баштайт. Куткарылган адам машаяк менин ичимде жашайт экен, ыйык рух менде да бар экен. Ошондуктан римдиктер 8-бөлүмдө айтылат, машаяктын руху, Кудайдын руху, ыйык рух деп баардыгы бир маанидеги сөздөрдү айтат. Ыйык рух менин ичимде жашайт, о аллилуйя, менин ичимде жашайт. Кыска тар жолдо бара жатсам дагы мен эч качан коркпойм, анткени ыйык рух мени жетектейт. Ыйык рух бар экендигин билгенибиз бул биз үчүн өтө маанилүү. Корунттуктарга жазылган 1-кат 6-бөлүм, чогуу ачабыз буну. Корунттуктарга жазылган 1-кат 6-бөлүм 19-аят. 1-Корунттуктар 6-бөлүм 19-аят. Жемне денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин, ал рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөрдүн өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби? Элчи Павыл Корунттагы бир туугандарга кайрылып айтат. Силердин денеңер өзүңөргө таандык эмес, Кудайдыкка таандык экендигин билбейсиңерби? Ата-эне бизди төрөгөн, ошондуктан ата-энем эмне үчүн мени мындай кылып жаратып койду деп адам ойлошу мүмкүн. Бирок 138-забурда айтылат, Кудай менин ички мүчөлөрүмдү жараткан, мени энемдин ичимде токуган. Билесиздерби, биздин ички мүчөлөрүбүз кандайча керемет түрдө жаралган. Жүрөгүбүз ушунчалык өз убактысы менен соккону, бүт артерия аркылуу кан айлануу системасы болгондугу, баардыгы бул Кудай өзү бизге жаратып берген. Ошондуктан биз өзүбүзгө таандык эмес, Кудайга таандык адамдарбыз. Ошондуктан силер ыйык рухтун ибадатканасысыңар. Ыйса кымбат баада сатып алгандыктан бизди денебизде да, рухубузда дагы аны даңкташыбыз керекпиз. Биз үчүн кун төлөп сатып алгандыктан. Ыйса өзүнүн кымбат каны аркылуу мени сатып алгандыктан. Ошондуктан Кудай Ата, Уул Ыйса, анан ыйык рух менин денем үчүн дагы кам көрөт. Эмне үчүн? Анткени ыйык рух жашаган ибадаткана. Ибадаткана бул менин денем азыркы учурда. Байыркы учурда Иерусалим ибадатканасында Кудай бар элек. Ал эми 70-жылы, биздин заманда 70-жылы ошол ибадаткана толугу менен талкаланат, күйөт. Ыйса бул ибадаткананы буссаңар мен 3 күндө тургузам дегенде жүйүттөр таң калып айтат, 46 жыл бою тургузулган ибадаткананы сен кантип эле 3 күндө тургузуп коесуң? Бирок Ыйса өзүнүн денеси жөнүндө айткан эле. Силер мени өлтүрөсүңөр, акашчыга кычыкка кадайсыңар, бирок мен 3 күндөн кийин тирилем. Бирок ал адамдар ошол чындыкты таанып биле алышкан эмес эле. Азыркы учурда менин денем ыйык рух жашаган ибадаткана. Биз аны билбесек дагы ал менин ичимде жашайт. Аны билишибиз керекпиз, анткени жаңы келишимде бул өтө маанилүү. Римдиктер 8-бөлүмдө айтылат, кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктыкы эмес. Машаякчы деген сөз жөн эле жыйынга келип кеткен адамды машаякчы деп атабайбыз. Машаякчы деген сөз Машаяк ал адамдын ичинде жашаган адам.
Галатиялыктар 2-бөлүм 20-аятта мен Машаяк менен биргеликте айкаш чыгачка кадалганмын. Азыр мен жашап жаткан жок, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Менин жанымды дагы, менин денемди дагы Кудай өзү кымбат баада сатып алгандыктан ал менин ичимде жашап жатат. Ал эми азыркы денедеги жашоомду айта турган болсом, мени сүйгөн, менин ордума өзүн курмандык кылган Кудай уулуна болгон ишеним менен жашап жатам. Мени куткарып алган Теңир менин ичимде жашап жатат. Ал Теңир менин жашоомдо менин денемдин кожоюну экендигин биз жакшы билишибиз керекпиз. Анткени мен өзүм каалагандай ушул денеге мамиле кыла албайм. Корунттагы жыйында ушул дене менен күнөөгө баткан адамдар болгондуктан элчи Павыл аларга кайрылып айтат, бузукулук иштерди ушул денеси менен кылгандыктан. Анан аларга айтат, же эмне Кудайдын ыйык руктун ибадатканасы экендигин, өзүңөрдүн өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби деген ашкерелөө сөздөрүн айткан. Машаяк менен бир болгон адам, ал бир рух болуп саналат. Эми мени менен Теңирди экөөнү ажыратууга мүмкүн эмес, анткени ал менин ичимде жашайт, ошондуктан ажыроого дагы мүмкүн эмес. Теңир менин жашоомдун кожоюну, ошондуктан жашасам да, өлсөм дагы баардыгы Кудайдын эрки боюнча аткарылат. Ыйык рухка ээ болдук, бул дагы өтө маанилүү. Ошондуктан ыйык рух мени жетектеш үчүн Теңирде алыста эмес, ал менин ичимде жашайт. Ошондуктан куткарылгандан кийин биз ишенимибиз акырындык менен өсүп жатканы, Машаяктын ой жүгүртүүсү, Машаяктын жүрөгү жана баардык сапаттары менин ичимде болушу керек. Машаяк кандай аткарган болсо, мен дагы ошондой аткарып жашашым керек деп элчи Павыл бизди ошол нерсеге чакырат. Элчи Павыл айткан эле, мен сүйлөгөнүм жаш балдардыкындай эле, ой жүгүрткөнүм дагы ошондой эле, бирок бой жеткенде ал ойлордон баш тарттым. Өзүнүкүн бербегендиги, өзү ойлогон, өзү туура деп эсептеген нерселердин баардыгынан баш тартканы. Эмне үчүн? Анткени менин жашоомдун кожоюну менин ичимде жашаган Теңир өзү болгондуктан. Теңир жактырган нерсени мен да жактырышым керекмин. Теңир жактырбаган нерсени мен дагы жактырбашым керек. Теңирдин эрки боло турган болсо, буну дагы тигини да аткарабыз деген сөз дагы биздин жашоодо аткарылышы керек эле. Ошондуктан акырындык менен өзгөрүлүп, өсүп, Ыйса Машаяк келгенде биздин денебиз дагы куткарылат дагы, түбөлүк асман падышачылыкка барабыз. Ыйса Машаяктын келерине өтө эле аз убакыт калгандыгын биз жакшы билебиз. Биздин каалаган тилегибиз, каалообуз дагы ошол. Куткарылган адамдардын баардыгы биргеликте бирдей Кудайдын асына барабыз. Бирок Кудайдын асына келген учурда кандай көйгөй жаралат? 2 Корунттуктар 5-бөлүм 10-аятта элчи Павыл айтат: мен денеде жашап жатсам да, денеден чыгып кете турган болсом дагы Теңирге жагууга аракеттенип жатам. Элчи Павылдын бир гана ою бар эле, бир гана каалоосу Теңир үчүн жашоо.
эгерде жашаганым Теңирдин эрки үчүн боло турган болсо, анда жашайм. Өлгөнүм Кудайга жага турган болсо, анда анын эрки аткарылыш үчүн өлөм. Эмне үчүн? Анткени 2 Корунтуктар 5-бөлүм 10-аятта айтылат. Биз сөзсүз түрдө каяка келебиз? Экрандан көрсөтүп коюңуздарчы, суранам. Аз карап турсаңыздар бат эле чыгат. 2 Корунтуктар 5-бөлүм 10-аят. Чыкты го. Туурабы? 2 Корунтуктар 5:10. Окуй аласыздарбы? Туура эмес чыгып калды го. 2 Корунтуктар 5-бөлүм 10-аят. Азыр туурасын чыгарып берет сиздерге. 2 Корунтуктар 5:10 чыкты, чогуу окуйбуз. Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдында келишибиз керек. Биз баардыгыбыз тозокко бара турган сотко келбейбиз, бирок Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керекпиз. Эмне үчүн? Кандайча жашадык, ошого ар бирибиз өз тиешебизди, сыйлыгыбызды алышыбыз үчүн. Кээ бир адамдар өмүр бою жакшы кабар үчүн бүт өмүрүн арнап жашаган адамдар бар. Кээ бир адамдар куткарылдым дейт, бирок өзү каалагандай жашаган адамдар бар. Ошондуктан жакшы иш кылдыкпы, жаман иш кылдыкпы, ошонун баардыгы таразаланышы үчүн Кудайдын тактысынын алдына тиешебизди алыш үчүн келебиз. Кандай иш кылсак, ошонун баардыгы сыйлык менен коштолот. Сыйлык ал түбөлүккө сакталчу сыйлык болот. Куткарылууга баардыгыбыз бирдей ээ болобуз, бирок даңкка ар кимибиз өзүбүздүн тиешебизди ала турганыбызды жакшы билишибиз керекпиз. Ошондуктан Ыйса Машаяктын келерине өтө аз убакыт калды. Ыйса Машаяк келген күнгө чейин көбүрөөк ошол даңкка ээ болгонго аракет кылабыз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында Ыйса Машаяктын каны аркылуу бизге куткарылуу алып келгендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Өз балдарыңыз кылып, асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Эми биздин жаныбызда, рухубуздагы кымбат баада сатылып алынгандыктан сизге гана таандык экендигин биз жакшы билебиз. Ошондуктан мындан аркы жашообузду сиздин гана эркиңизди аткарып, сизге жага турган жашоо менен жашашыбыз үчүн баардыгыбыз өз тиешебизди алып, даңкка ээ боло тургандай кылып жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исминен сыйындык. Амин.